Көптөн бери ремонт көрбөгөн бөлмөлөр жаркырап, бир убакта 4 бейтаптын даарылануусунан толук шарт түзүлдү. Ал эле эмес, жууркан төшөктөрү дагы жаңылады. Полдору дагы баткендиктерге көп жыл кызмат кылсын деп калыңдап салдырды. Даарыланып жаткан бейтаптарга деп жумшак эмерек заманбап муздаткыч сыналгы дагы койдурду. Саламатсыздар. 2 күн мурун операция болгон бейтап Алмагүл Караева жаңы палатага туш келгенине кубанат. Жанын кыйналып турганда жумшак керебеттин дагы жардамы болот экен дейт. Өнүгүү прогресс саясий партиясынын бул аракетинин түпкү максаты бейтаптарга жакшы шарт түзүп, дартына даба берүү. Адам ооруп алдан тайып турганда ар бир кемчиликке маани берип кыжырдана берет. Ал эми заманбап ыкмадап жабдылган палата аз да болсо илдетти жеңилдетип, бейтаптын кайгысын бөлүшкөндөй болот. Абдан ыраазымын. Ошо жаткан жайың жакшы болсо, жакшы эс аласың да. Алдарын төшөктөр жакшы, шейшептер жаңы, жыттары жакшы. Көңүлүңдү көтөрүп, аны ооруп турганыңдан кайра мындай алдыга жакшы болуп атам да. Өнүгүү прогресс саясий партиясы өлкөнүн медицина тармагындагы абалды жакшыртуу ниетинде. Калкты сапаттуу тейлөө менен гана өнүгүү болоорун төрага Бакыт Төрөбаев айтат. Ошондой эле бул демилгеден башка уюм саясий партиялар дагы үлгү алып улантса деген ойдо. Şu больницада bir палатаны биз саясаты жок эле бир палатаны жасап, жакшы шартта биздин эгерде ооруп калса, жакшы шартта жатып бул жерде дарыланып, жакшы ден соолукта болуп, чип кетсин деген ой менен жасап келатабыз. Бул жерде эч кандай саясат жок. Бакыт Эргешевдин чакырыгын кабыл алып, мен дагы өзүм үчүн чечим кабыл алдым. Ушул областтык больницанын азыр башкы дарыгерине да айттык. Бир бөлмөнү бөлүп берсеңер, биз дагы ошо силердин кылып аткан ишиңерди колдоп, биз дагы бир элдин колдонууна бир заманбап кылып жакшы ремонттон өткөрүп, жакшы жабдуулар менен жабдып берели деп ушул ой пайда болуп азыр бөлүшүп атабыз. Эл өкүлүнүн бул жардамын дарыгерлер дагы жогору баалайт. Кем каржысы четинен толукталып, жакшы саамалыкты баштап берди дешет. Бирок ооруканада дагы деле көйгөйгө. Ошо канализацияны, электричествону оңдосок, буюрса дарыгерлер күчтөрү жетишет.